Мен эки маселе боюнча көңүл бургум келип атат. Мына бир топ күндөн бери абактарда кандай бир окуялар болуп атат деген маалыматтар чыгып атат. Тиги камакта отурган, СИЗОдо отургандарды, ИБСте отургандарды сабаган деген маалымат. Бул чынбы, калппы? Мен суранат элем, балким ушу жыйындын аягына чейинби, же эртеңки күнү тийиштүү органдар бизге маалымат берип койсо, анан ошондой эле омбудсменен жанагы ПТК боюнча борборубуз бар, ошонун өкүлдөрү келип маалымат берип койсо. Камактарда адамдар сабап атат да. Экинчи, бир жыл мурда биз ушул жерде Бишкек шаарындагы иш боюнча маселе көтөрүп, аябай жакшынакай талкуулап туруп бир чечим кабыл алганбыз. Ошол чечимдин аткарылышын биз тез арада угушубуз керек. Эмне үчүн бир жыл өтүп кетти, иш азайган жок, тескерисинче көбөйүп кетип баратат. Мен сунушум ушул эртеңки күнгө кандай бир маалымат угуп койсок, биздин токтомубуздун аткарылышын. Өкмөт келип бизге түшүндүрмө берип койсун да. Ушул менин сунушум. Рахмат.